3-4 gün burada kaza başladı. Kaza başladı. Elder 3-4 gün murda ele bildi de bunu. Bildi. Çeçim kaçan kabul alıngan bunu ötküzüp beriş? Çeçimdi men kaçan kabul alganını bilmem. Mamleket sizde dokument yok kolunuzda. Mende dokument ofisialni yok. Ofisial kolunuzda dokument yok. Siz de bilmeydik esa bu yer berildi berilmedi. Yok, kimge? Özbekistanga. Yok, berildi berilgenini hazır mamleketli kimse çeçetdi. Жоқ, ошо айтам, колуңузда документ жок. Men kolumda dokument yok. Анда мына урматтуу туугандар, айыл өкмөттүн колунда эч кандай документ жок. Берилгендиги боюнча. Биздин мамлекеттен бул кишиге жергиликтүү бийликтин башчысы катары эч кандай кагаз келген эмес. Демек, бул жерди биз эч кимге бербейбиз. Бул жерге документ алып келип колуңузга көрсөтсүн. Мына документ деп туруп. Документин көрөйлү биз. Ким кол койгон? Кайсы айыл өкмөт, кайсы аким, кайсы губернатор, кайсы министр, кайсы премьер кол койгон? Көрөйлү, анан биз сүйлөшөбүз. Анан азырынча мына урматтуу биздин айыл өкмөтү айтып атат. Мен колумда документ жок деп атат. Туурабы? Туура. Болду. Ал эми район башчысы жергиликтүүлөр айткан аймак Өзбекстандын мыйзамдуу жер экенин билдирди. Теманы кабарчы улантат. Мынакы Кыргызстандын 150 гектар жеринин мына Өзбекстан келип, арык казып тосуп алды. Жогорудагы видео тасма Сузак районунун Өзбекстан менен чектеш Акмечит айылында тартылган. Элдин наразычылыгынан кийин тургундар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп жаңы эле тарап кетишкен экен. Алардын айрымдарын жолдо кезиктирип кепке тарттык. Биз канча жолу барып айттык постко. Келип чечип, биз Кыргызстан жака чечилбеди, Өзбекстан жака чечилип, азыр Өзбекстан жака болду. Ким кожайын, ким кол кое берген десек айтпайбы. Жогорудан Бишкектен чечил. Бишкектен жерди билбейт да, даже жолду билбейт мэрге келген. Азыр аким келди, неме келди, губернатор келди. Баары бир ошол немеге Өзбекстан жака чечилди. Жергиликтүү жашоочулардын дагы бири Эрмамат Абдиев Өзбекстанга өтүп кеткен аймакта эккен шалысы калып кетип 50 000 сом чыгымга тартканын айтууда. Ал сыяктуу дарыянын жээгин өздөштүрүп, ири суммада акча сарптагандар бир топ эле. Буларды Өзбекстандын границасынын аркы бетте турат. Булар басмалдап кирип алып. Кандай бизде бул чече турган адамдар барбы жокпу? Келсе келип эле коркутат. Болду чыкпагын үйдөн, отур үйдө деп. Балдарга жегизбей, ичирбей, кийдирбей, өзүбүз жүрүшү ушу болсо, тракторду 50 сомдон сотууга иштетебиз. Бу тракторчулар ham кредитке трактор алган 82'lerde. Буларды ham туура түшүнүш керек да. Бүгүн келип, болду өттү Өзбекстанга өткөнүң өзүң жооп бересиң башың менен деп кетти. Аким бардык ошо. Дегиниңер ошондокто калат болду деппи? Ооба. О, бош жер деп 25 жылдан бери неме болду? Мен да былтыр 2 жыл болду. 200 000 кредит алып жер кылдым. Жерди былтыр эн жасаганда мана быйыл эгет экенмин десем, ошо ойдо мана Өзбекстанга кетти. Жок. Неден боюнча бул пулну берсин болсо. Жок, ошону заранее айтып, заранее бирөө келип бизге айткан жок да. Быйылгы жылда келип Өзбекстанга өттү деп мына келишип атат. Өзбекстан солдаттары. Эл бу менен баары бир тынбайт. Эл тынбайт. Эл баары бир жер үчүн күрөшөт. Сузак районунун акими болсо, жергиликтүүлөр айтып жаткан дарыянын жээги 2001-жылдан бери эле Өзбекстанга тиешелүү жер болгонун маалымдады. Ошондой эле кошуна өлкөгө Акмечиттиктерге тиешелүү үлүш жерлердин 1 сотук жери дагы өтпөгөндүгүн айтып, буларды кошумчалады. Биздин сайдындыгы менен пайдаланып келгендер бүгүнкү күндө ошол чекиттерди койгондо биздин жер өтүп кетти деген түшүнүктүү болуп атат. Бирок андай эмес, ал жер илгертен Өзбекстан территориясы болгону чек араны линиялары коюлган эмес. Бүгүн коюлду, бир жума болуп калды. Айыл өкмөттүн адистери эч кимге ал жерде жер участок берген эмес, эч кимдин дагы жер үлүштөрү да өткөн жок. Бизде госрегистрдин маалыматы боюнча ал жер сайдын угундагы жер болгон. Ал эми эгин айдап чыгым тарткан дыйкандар дээрлик 30 жылдан бери жергиликтүү бийлик аларга эгин экчүү дарыянын жээги Өзбекстанга тиешелүү экенин эскертишпегенин айтышууда. Район башчысы болсо жагдайга дыйкандардын өзүн күнөөлөдү. Эң негизи ар бир инсан жер эгерде жерди пайдаланарда ошонун жерди мыйзамдуу укук берүүчү адамдар бар. Ошолорго кайрылып, ал Карадар айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы анын жер адистерине барып, ошол жерди пайдаланууга уруксат алыш керек. Бүгүнкү күндө ал жер нейтральный поле болуп тургандыгына байланыштуу Карадар айыл өкмөтү эч кандай эч кимге арендага берген эмес. Бүгүн биз чек араны тактаганда, ал жердеги чек ара тактаган госкадастр келип казыктарды сайганда, бир топ жерлерибиз эгилүү эгип аткан мезгилдерде ошол Өзбекстандын границасы экени аныкталды.
Канткен күндө да Кара Дарыя айыл аймагынын Ак Мечит айылынын жашоочулары каражат сарптап шалысын эгип алган. Эми өкмөт эч болбосо түйшүмдү жыйнап алууга жардам берсе деп турушат. Ошол жерде эгин айдаган адамдарга ал жерге күзүндө биз мал жайчы элек дейт, ошолордун баарына түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Мындан кийин ошол кагылган линиядан нары өтпөңүздөр. Бул жак Өзбекстандын тийиштүү территориясы экен. Ошондуктан ал жак боюнча маселе козгобоңуздар деп түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Эми алардын ою боюнча ошол күзгө чейин ушу шалыны жыйнап алсак деген ойду айтып атышат. Ал эми Мамасал Такабаев өз сөзүндө айтып кетти. Алар менен чогуу биз да линияны тарталы, эки границаны коелу, ошондон кийин бул жер так чечилсин. Ага чейин ошо биз дагы тийиштүү деңгээлде границаны коюп берүү боюнча маселени коелу деди. Бул багытта мен ойлойм иш жүрөт. Белгилей кетсек, Судак району Өзбекстан менен 67 чакырымга чейин чектешип турат. Бүгүнкү күнгө чейин анын баары такталып, талаштуу аймак калган эмес. Бирок такталган аймактарда дагы чек ара тосмолорунун орнотулбашы бир топ түшүнбөстүктөргө себеп болуп келүүдө. Бексултан Жаныбек уулу, Тынычбек Тоолдаев, Сузак району.